Elhamdülillah, nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim, emma ba'd. Ve kâle aleyhissalatu vesselam, ittaqillâhe haysuma kunt ve atbi'is seyyi'etel hasenete temhuha ve khaliqin nâse bi huliqin hasen ve kama kâle aleyhissalatu vesselam, ravahu Tirmizi. Hurmattуу жана кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер, жалпы мусулман бир туугандар. Баарыбызды мына ушул күнгө жеткирип, биз менен сизди жок жерден бар кылып, бизди жаратып эле койбостон жашоодо керектүү баардык муктаждыктарыбызды бүтүрүп, баардык кажетибизге кепил болуп, бизди бул ааламда бизге кызмат кылдырып койгон жараткан Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун, Алланын райымы болсун, жакшылыктар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, жараткан Аллах Таала биз менен сизди жок жерден бар кылып, бул ааламды биз менен сизге кызмат кылдырып коюп, жана ушул жашоодо бизге керектүү, биз муктаж болгон, бизге зарыл болгон нерселердин баардыгыңызга берип атат. Бизге жегенге Аллах Таала түрдүү рызкыларды берип жатат. Жашаганга Аллах Таала бизге жашоо берди. Албетте бул жашоо өтө кыска, бирок өтө маанилүү жана көңүл буруп, өтө бир баалуу жашоо. Себеби дегенде өлгөндөн кийин бир түбөлүктүү жашоо башталат. Ошол түбөлүктүү жашоонун курулуусу мына ушул кыска жашоого байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сөзүндө ад-дүния мазраатул ахира. Дүние бул акыреттин эгин талаасы деп белгилеп кеткен. Демек, эгерде сиз эгинге, талаага эгерде сиз пияз эге турган болсоңуз, андан пияз аласыз. Эгерде кимде ким буудай эксе ал буудай алат, арпа эксе ал арпа алат. Бир адам арпа эгип буудай ала албайт. Же болбосо пияз эгип туруп ал картошканы ала албайт. Эмне эксе мына ошону алат. Кандай көчөт отургузса мына ошол өсүп чыгат. Ушу сыңарындай эле биз менен сиз бул дүйнөдө кандай жашоо өткөрсөк, бул жашоодо кандай амалдарды аткара турган болсок, мына ошого жараша өлүмдөн кийин бир түбөлүктүү жашоо башталат. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандарым, бул жашоо, бул сыноо жашоо деп коебуз. Бул өтө көңүл буруп, даярданып жашай турган бул жашоо. Өлгөндөн кийинки түбөлүктүү жашообуздун курулуусу үчүн Кудай Таалам, Аллах Таалам бул жашоону биз менен сизге берди. Албетте, жашоо бул сыноо, биз айтып коебуз, жашоо бул сыноо. Бул жашоодо ар бир адам сыналат. Бай да сыналат, кедей дагы сыналат, эркек дагы, аял дагы. Ар бир инсанды Аллах Таала бул жашоодо сынайт. Жана бул жашоодо Аллах Таалам тарбиялайт. Бизде турмуш деп коебуз, Кээ бир аксакалдар ушул турмуш дегенди чечмелегенде, турмуш. Мындайча айтканда сен ордуңдан тур, мушту же деген сөз да. Ордуңдан тур, мушту же деген сөз. Демек, бул жашоодо баарыбызга муштум тиет. Баарыбызга ошол муштунун соккусуна баарыбыз чыдап, ошонун буйтап, ошону тийгизбей, бул жашоодо ийгиликке жетүү мына ошол инсандын кыйындыгы. Ошого Аллах Роббул Иззат энеден мээримдүү зат, атадан буурикер зат, ал биз менен сиздин бул дүйнөдө бактылуу болуубузду каалайт. Жакшы жашообузду каалайт. Бул дүйнөдө инсан кыйналбаса экен деп Аллах Таалам биз менен сизге Куран китебин түшүрдү. Ошол китепти түшүндүрүп берүү үчүн, элдерге жеткирүү үчүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды жөнөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келип биз менен сизге мына ошол Куранда Аллах Таала жашоону кандай өткөрүш керек, канткенде инсан ийгиликке жетет, кордуктан сакталат, бактылуу болот. Мына ошонун жолдорун, эрежелерин биз менен сизге түшүндүрүп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Инни таракту лакум шай'айн." Мен силерге эки нерсени таштап кетип жатам. "Лау тамассактум лан тазиллу бихима абада." Эгерде силер ошо эки нерсени бекем кармасаңар, эч качан адашпайсыңар. Эч качан кор болбойсуңар. Дайыма ийгиликке жетесиңер, дайыма бактылуу болосуңар. Дайыма жолуңар ачык болот. Ал эки нерсе эмне экен? Китабуллах ва суннату расулихи. Биринчиси бул Аллах Тааланын китеби Куран, ыйык Куран. Ал эми экинчиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сүннөт жашоосу. Бизге көрсөтүп кеткен сүннөт жашоосу. Мына ушул эки нерсени биз кармана турган болсок, Куранда жараткан Аллах Таалам бизге кандай жашаш керек,
кайсыл убакта эмнени кылыш керек, кээ бир нерселерди аткарганга өкүм берген болсо, ал эми кээ бир нерселерди Аллах Таала тыйган. Мына ошолордон тыйылсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай жашоону бизге көрсөткөн болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үлгү. Пайгамбарды карап, пайгамбар этегин бекем кармап, пайгамбар баскан жол менен баса турган болсок, мана ошондо инсан бактылуу болот экен. Мана ошондо инсан бул дүйнөдө ийгиликке жетет экен, кордуктан сакталат экен, ар кандай кырсык баледен инсан кутулат экен. Мына ошону дин деп айтат. Аллах Тааланын айткан насаат сөздөрү, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айткан насаат сөздөрү, мына ошону дин деп айтат. Дин бул кыйын эмес, дин бул жеңил. Biz dindi kıyın dep düşünüyoruz. Yok, din bul cengil. Allah subhanahu wa ta'ala insanlar cengil yaşasın dep. Ma ja'alallahu aleykum fid dini min harac. Allah Taala dinde hiç kanday kıyınçılıkты жараткан emez. Belkim dindi Kuday Taalam bizge verdi, cengil yaşasın dep. Baktuluğu bolsun dep. İyigilike jetsin dep. Allah Taalam biz menen sizge dindi verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ad-dinu yusrun. Din bul cengil dedi. Бәшширу вәлә түнәффиру. Адамдарға сүйінүчү кузгула, адамдарды сүйүндүргүлө, адамдардын көңүлүн көтөргүлө, адамдарды жийиркентпегиле, адамдарды качырып албагыла. Яссиру вәлә туассиру. Силер динди жеңил кылып айткыла. Динди жеңил кылып түшүндүргүлө. Вәлә туассиру. Кыйын кылбагыла. Урматтуу мусулман бир туугандар, каламул мулук, мулукул калам деген сөз бар арабтарда. Каламул мулук, чоңдордун, улуулардын сөздөрү мулукул калам, сөздөрдүн да улуусу болот. Аллах Тааланын жана пайгамбардын сөздөрү, жараткан Аллах Таала эң улуу зат. Ал эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң улуу инсан. Демек жараткан Аллах Тааланын сөзү Кур'ан-ы Карим. Ал эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү хадис. Бул бардык сөздөрдүн улуусу. Ыйыгы бул чындык сөздөр, бул акыйкат сөздөр. Эгерде биз менен сиз мына ушул сөздөрдү бекем кармансак, жашообузга алып келсек, башкаларга жеткирсек, мына ошондо бактылуу болобуз. Азыр күндө биз менен сиздин жашоодо аксап жатканыбыз, азыр күндө биз менен сиздин жашоонун сазына батып калып чыга албай жатканыбыз, кыжалат болуп жатканыбыз, кайгыда жашоо өткөрүп жатканыбыз айтор, жашоодо кандай гана кыйынчылык болбосун, бул бардыгынын келип чыккан себеби ошол жараткан Аллах Тааланын айтканын кылбай койгон себептен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге көрсөткөн жол насааттарды таштап койгон себептен. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн бир сөзүндө Тирмизи шарифте келет, өтө сонун насааттар бизге айтып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иттақиллаха хайсума кунт, ва атби'ис саййиатал хасаната тамхуха, ва халиқин наса би хулуқин хасанин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иттақиллаха хайсума кунт." Сен кайсыл жерде болбогун Аллахтан коркуп жаша. Кайсыл жерде болбогун таква болуп жаша. Ва атби'ис саййиатал хасаната тамхуха. Эгерде сенден бир ката иш болуп калса, ката бир кыймыл болуп калса, ва атби'ис саййиатал хасана, анын артынан тез бир жакшы ишти кылгын, тамхуха. Сенин кылган мына ушул жакшы ишиң сенин кылган жаман ишиңди жууп кетет. Сенин кылган жакшылыгың жамандыгыңды кетирет, жок кылат. Ва халиқин наса би хулуқин хасанин. Жана адамдар менен жакшы мамиледе бол. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз менен сиздин жашоону жеңил кыла турган, жашоодо биз кайсыл жерде болбойлу, кайсыл ахвалда болбойлу. Эгерде биз мана ушул пайгамбардын насааттарын кармана турган болсок, эч качан кор болбойбуз. Эч качан биз ийгиликсиз болбойбуз. Эч качан биз кордукка учурабайбыз, зыянга учурабайбыз. Дайыма ийгиликте болобуз. Эгерде ушул сөздөрдү биз бекем кармана турган болсок. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 нерсени баса белгилеп кетти. Эң биринчиси таква болуу. Кайсыл жерде болбогун таква болуп жаша. Экинчиси, эгерде сенен жаман иш болуп кала турган болсо, күнөө болуп калса, же туура эмес иш болуп калса, анын артынан тез жакшы ишти кылсаң, сенин кылган жакшылыгың ошол жамандыгыңды жууп кетет деди. Үчүнчүсү, сен адамдар менен жакшы мамиледе бол, демек адеп ахлактуу болгун, адептүү болгун деген сөздү айтып кетти. Урматтуу мусулман бир туугандар, таква деген эмне? Таква дегендин түзмө-түз котормосу коркуу жана сактануу деген маанини берет.
Ал эми таква деп эмнени айтат шариятта? Таква деп Аллахтан коркуп күнөөнөн сактанган адамды таква адам деп айтат. Демек, таквачылык дайым Аллах Тааладан коркуп жашоо. Жалгыздыкта болсун, элдин алдында болсун, сапарда болсун, үйдө болсун, кандай гана акыбалда болсун, күндүзү болобу, түндө болобу, Аллах Тааланын камерасы бизди карап турат. Демек, Аллах Таала мени угуп турат, көрүп турат, билип турат. Ошон үчүн менден туура эмес кыймыл болбосун. Кандай эле эгерде бир бөлмөдө кичинекей бир терезеси болсо, же кичинекей бир тешиги болсо, ошол жерден бир бала карап турса, ошол бөлмөнүн ичиндеги адам эч кандай туура эмес иш кыла албайт. Ал жерде бир уясыз ишти жасай албайт. Эмнеге? Ошо кичинекей бала көрүп турат деп. Демек, биз менен сизге эгер ушул сезим келе турган болсо, Аллах мени көрүп турат деген сезим келе турган болсо, адам жалгыздыкта болобу, же көчөдө болобу, сапарда болобу, күндүзүбү, түндөсүбү, эл бар жердеби же эч ким жок жердеби? Адам баласы күнөө жасабайт. Мына ушунун аты таква. Аллахтан коркуп күнөөнү күнөөдөн сактоонун аты таква. Азыркы күндө биздин жашообузда көйгөйлөр, проблемалар, ар кандай кырсыктар, ар кандай жамандыктар эмне себептен болот? Биз инсан кээде Аллахтын өкүмүн таштап коебуз, кээде бир күнөө болуп калат бизден. Мана ошо күнөөнүн кесепетинен биздин жашоодо ар кандай тоскоолдуктар, ар кандай балелер, бизге зыян бере турган нерселер биздин жашоодо бизге тоскоол болуп жатат. Мына ошон үчүн эң биринчи инсан жашоосуна таквачылыкты алып келиш керек экен. Эгер адам таква боло турган болсо, Куранда жараткан Аллах Таала айтат: "Ва май яттакиллаха яджал лаху махража". Ким таква болсо, Аллах Таала ар бир кыйынчылыктан ага жеңил жол ачып берет. Ким таква болсо, Аллах Таала ага ар бир кыйынчылыктан жеңил жол ачып берет. Эми инсандын жашоосунда ар кандай кыйынчылык болушу мүмкүн. Мисалы бир адамдын, кагаз иштеринен бир кыйынчылык болуп калышы мүмкүн. Бир адамдын үй бүлөсүндө бир кыйынчылык жаралып калышы мүмкүн. Өзүнүн аялы менен мамилеси жакшы болбой атат. Же балдары менен мамилеси жакшы болбой атат. Же бир адамга жашоодо бир чоң бир көйгөй болушу мүмкүн. Бир адамга же бир жашоодо бир рызкы бир чоң көйгөй болушу мүмкүн. Же бирөө чоң бир суммадагы акчаны алып, карыз болуп жүргөн, ал үчүн бир чоң проблема, көйгөй болушу мүмкүн. Жараткан Аллах Таала айтат: "Ва май яттакиллах". Ким Аллахтан корксо, таква болуп жашаса, яджал лаху махража, Аллах Таалага ар бир кыйынчылыктан жол ачып берет. Ошол сиздин башыңызга келген кыйынчылык, сиздин акылыңыз боюнча, сиз ошол кыйынчылыктан чыга турган жол жок сизгечи. Ошол кантип чыксам экен, ушуну кантип кутулсам экен деп ойлосоңуз, ал оюңуз акырына чыкпайт да. Акылыңыз жетпейт. Эгер таквачылык биздин жашоодо боло турган болсо, жараткан Аллах Таалам ошол биздин акылыбыз жетпеген, биз ойлобогон, биз күтпөгөн, ошол биздин оюбуз боюнча кыйынчылыктан чыга албай кала турган, бир өзүбүздүн оюбуз боюнча бир тупикке барып такалып калдык. Бир жабык жолго такалып калдык. Кудай Таала таквачылыктын берекетинен, таквачылык ушундай мүнөз экен, Кудай Таалага, Аллах Таалага жаккан мүнөз экен, Аллах Таала ошол биз акылыбыз жетпеген кыйынчылыктан Аллах Таала чыгарып коет экен. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Жана экинчи Аллах Тааланын вадасы, ким таква болуп жашаса, Аллах Таала ойлобогон, күтпөгөн, күмөн кылбаган жеринен биз ага рызкы берип турабыз дейт. Бул жашоодо рызкы эң чоң көйгөй. Баарыбыздын эле көйгөйүбүз бул рызкы. Курсагыбыз ток болсо экен, үстүбүз бүтүн болсо экен, жашаганга үй болсо экен, бир жерден экинчи жерге жеткенге унаа болсо экен, менде үй болсо экен, бала чака болсо экен деп баарыбыз ушуну эңсейбиз. Рызкы деген арабча сөз бул, рызык деген. Рызык деген эмнени айтат? Рызык деп бул рызкы деп инсан бул дүйнөдө эмнеге муктаж болсо, инсанга эмне керек болсо, инсанга эмне зарыл болсо, ошонун бардыгы рызкы деп аталат. Аллах Таалам айтат: эгер ким таква болсо, биз ага ойлобогон, күмөн санабаган, күтпөгөн жерден ага рызкы берип турабыз дейт. Кээде жашоодо байкайсыз го, ойлобогон жериңизден бир каражат келип калат. Ойлобогон жериңизден бир сизге бир буюм хадияга, белекке келип калат. Кээде ойлобогон жеринен сизге бир сүйүнүчтүү, бир белек катары сизге бир нерсе келип калат. Аллах Субханаху ва Таала ким эгер таква боло турган болсо, ойлобогон, күтпөгөн жеринен Аллах Субханаху ва Таалага рызкы берип турат экен. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Эгерде кимде ким таква болсо, Аллах Тааланын ишин жеңил кылып коет.
Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбыз бул дүйнөдө иштеп жүрөбүз. Күнүгө бизге ар кандай иштер туш келет. Ар кандай иштерди бүтүрүш керек. Тияка чуркаш керек, бияка чуркаш керек. Кээде кагаз иштеринен бир иш туш келип калат. Кээде үй бүлөлүк маселе, кээде жумуш иштеген жумушубуздан бир иш чыгып калат. Ким таква боло турган болсо, Аллах субхана ва таала анын иштерин жеңил кылып коет. Эгерде Аллах таала бизге иштерди жеңил кылса, анда эч бир кыйынчылык жок. Аллахумма ла сахла илля ма жаалтаху сахла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуасында: "О Аллах, сен эгер кайсыл кыйынчылыкты жеңил кылып койсоң, ал жеңил. Аллахтын астында кыйын эч нерсе жок." Ооба, биздин астыбызда кээ бир нерселер кыйын болот, кээ бир нерселер жеңил болот, кээ бир нерселер мүмкүн болот. Ошону аткарыш, ошону жасаш, ошого жетиш, кээ бир нерселер биздин акылыбыз боюнча мүмкүн эмес болот. Эгерде кимде ким таква боло турган болсо, Аллах таала анын ар бир ишин жеңил кылып коет экен. Эгерде кимде ким таква болсо, Аллах субхана ва таала анын соопторун эселеп көбөйтүп коет экен. Адам таква болуп, күнөөнөн сактанып, Аллахтан коркуп окуган намазынын сообу көп болот. Аллахтан коркуп таква болуп аткарылган ажылыктын сообу көп болот. Аллахтан коркуп таква болуп аткарылган жакшы сооптуу иштердин сообу көп болот. Ким эгер таква боло турган болсо, Аллах таала алардын күнөөсүн кечирет. Демек таква болгон себептен инсандык кылып билбей кылган күнөөлөр болуп калса, таквачылыктан сени ошо күнөөлөр да жугулуп кетет экен. Аллах таала ошо күнөөлөрдү кечирет экен. Куранда Аллах таала айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас-самаи вал-ард." Эгерде айылдын тургундары иман келтирсе, таква болушса, Аллах тааланын өкүмдөрүн аткарса, күнөөлөрдөн сактанып жашаса, лафатахна алейхим баракатин минас-самаи вал-ард. Жараткан Аллах таала айтат: "Биз аларга асман менен жердин береке эшиктерин ачып коебуз." Биз аларга асман менен жердин береке эшиктерин ачып коебуз. Демек асмандан да береке жайыт экен, жерден дагы береке болот экен. Аллах таала мусулман таква болгон себептен мусулмандын малына, анын жанына, анын иштегенине, тапканына, үй бүлө бала чакасына, убактысына Аллах тааланын берекесин берип коет экен. Берекесин берип коет дегендин мааниси аз акча менен көп иш бүтө берет. Аз убакта көп ишке инсан жетише берет. Аз өмүр менен инсан көп дүйнө акыреттин иштерин жасаганга инсанга мүмкүнчүлүк берилет. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, таквачылыктын Куранда жана хадистерде дагы көп пайдалары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эң биринчи инсан жашоосуна таква сыпатты алып келсин. Иттақиллаха хайсума кунт ва атби'ис-саййи'атал хасаната тамхуха." Сен кайсыл жерде болбогун Аллахтан коркуп жаша. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир сөзүндө: "Ат-тaqwa milakul hasanat." Таквачылык бул бардык жакшылыктардын энеси. Милакул хасанат, бардык жакшылыктардын башчысы деди. Бир жолу Hazreti Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu пайгамбарыбыздын акыркы өмүрүндө пайгамбар аны Йеменге башчы кылып жөнөтүп жатканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu аябай жакшы көрөт эле. Адам өзүнүн жакшы көргөн адамга, өзүнүн жакшы көргөнүнө дайыма ушундай бир сырларды, кымбат сөздөрдү айтып турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu узатып жатып, бул пайгамбарыбыз менен Hazreti Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhунун акыркы жолугушуусу эле. Себеби ошондон пайгамбарыбыз айтты: "Эй Муаз, сен кийинки жылдары келсең, Мединага менин кабырымдан өтүп каласың" деди. Hazreti Muaz аябай көзүнө жаш алып, пайгамбар көзүнө жаш алып, эки сүйүшкөн зат бири-биринен ажыра албай турат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu бир насаат берди. Таква жөнүндө айтты: "Я Муаз, инна аулан нас биял муттакуна хайсу кану ман кану." Эй Муаз, мага эң жакын адамдар таква адамдар. Алар кимдер болсун, кайсыл жерде болбосун, мага эң жакын адамдар таква адамдар. Алар кимдер болсо дагы, кайсыл жерде болсо дагы, эгер таква боло турган болсо, ал мага эң жакын болот.
Бул сөзүнөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Muaz ibn Jabal radıyallahu ta'ala anhuga түшүндүрүп кетти. Muaz, эгерде сен Йеменге барып, жетекчилик кылсаң, башчылык кылсаң, Аллахтан коркуп, эгер сен башчылык өзүңдүн аманатыңды өткөрө турган болсоң, анда сен кыжалат болбо. Сен Йеменде болсоң деле, менден узак болсоң деле, менин шаарымда, менин жанымда болбосоң деле, эгер сен таквачылык менен ишиңди жүргүзө турган болсоң, анда сен мага эң жакын инсан болосуң. Мына ушу негизде айтты: инна ауланнас биял муттакуна хайсу кану ман кану. Мага эң жакын адамдар булар таквалар деди. Алар кимдер болсо дагы, кайсыл жерде болсо дагы, алар мага эң жакын болот. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуаларында дагы пайгамбар таквачылыкты сурап кеткен. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туқа вал-афафа вал-гина. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 4 биздин жашоого керектүү нерсени дуасында бизге үйрөтүп кетти. Аллахумма инни ас'алукал худа, я Алла, мен сенден хидаятты сураймын. Хидаят дегенде мурат иманды сураймын. Ват-туқа, таквачылыкты сураймын. Вал-афафа, жана тынчтык, аманчылык, бейпилдикти сураймын. Вал-гина, жана сенден мен байлыкты сураймын деди. Мына ушул эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге айткан насаат эмне экен? Ар бир инсан бул жашоодо таква болуп жашаган аракетинде болушубуз керек экен. Таква болуу өтө жеңил, бул кыйын эмес. Таквачылык бир эле нерсени таштасаңыз таква болосуз да. Таквачылыкта бир эле нерсени таштасаңыз таква болосуз. Кере биз ооруп калабыз го, ооруп калып аягы табыкка барабыз. Табыкка барсак сен муну жебе, тигини ичпе, аны кылба дей берсе адамга кыйын да. Диета карма өтө кыйын. Ал эми таква болуу үчүн бир эле нерсени таштайсыз. Болду, таква болосуз. Адамдар айтат, бул дин кыйын дейт. Динде бул дагы болбойт, тиги дагы болбойт, тиги дагы болбойт. Жок, дин андай эмес. Дин бул жеңил, динде бардыгы болот. Динде болбой турган бир эле нерсе бар. Динде болбой турган бир эле нерсе бар. Таквачылыкта таштай турган бир эле нерсе бар. Калган баарына уруксат берилет. Таква, качан адам таква болот? Бир эле нерсени таштасаңыз таква болосуз. Динде бир эле нерсени таштаганга дин өкүм берет. Калган бардыгын кылганга уруксат берет. Ал эмне? Ал күнөө. Баарын кыла бер, жей бер, иче бер, жумуш кыла бер, баарын кылганга шарият уруксат берет, бирок күнөөнү ташта дейт. Дүнөө кылба дебейт, күнөө кылба дейт. Дүнөөнү ташта дебейт, күнөөнү ташта дейт. Демек, бир эле нерсени таштасаңыз, таква болуп калат экенсиз. Бардык Куранда Аллах Таалам таквачылыкка берилген ваадалардын бардыгы аткарылат экен. Эмнени таштасаңыз, болду, күнөөнү таштаңыз. Аллага жакпаган нерселер таштаңыз. Шарият тыюу салган нерселер таштаңыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кайтарган нерселерден тыйылыңыз. Болду. Сиз эң таква инсан болуп жашайсыз. Аллах Таала урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбызга таквачылык насип кылсын. Азыркы күндө ушу таква мүнөзү жок болгон себептен жашоодо кыйналып жатабыз. Жашоонун сазынан чыга албай атабыз. Жашоодо аксап жатабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн айтып кетти: «Иттақиллаха хайсума кун». Сен кайсыл жерде болбогун, таква болуп жаша. Аллахтан коркуп жаша. Аллахтан коркуп, күнөөлөрдөн алыс болуп жаша. Ва атби'ис саййатал хасаната тамхуха. Эгерде инсан, пендебиз, инсанчылык, пендечиликтен бир ката иш болуп калса, бир туура эмес сөздү сүйлөп алсаң, же туура эмес ишти жасап алсаң, бир туура эмес иш сенден болуп калса, анда атби'ис саййатал хасаната тамхуха. Анда тез ошо күнөөнү мойнуңа алып, ошондон тобо кылып, ошондон кайткын, анын артында ал ошо кемчиликти жоюу үчүн бир жакшы ишти кылып койгон. Туура эмес сөз сүйлөп койдуңбу? Анын артынан бир жакшы Аллах Тааланы сүйүндүрө турган, Аллахты разы кыла турган сөз сүйлөп кой. Туура эмес иш сенден болуп калдыбы? Анын артынан бир жакшы ишти жасап койгун. Сенин кылган мына ушул жакшы ишиң сени ошол жамандыгыңды кетирет. Жамандыгыңды жууп салат деди. Ошол себептен бул адамдан кемчиликтин болуп калуусу, бул адамдын кемчилиги эмес. Инсан болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Куллу ибни адам хаттаун, куллукум хаттаун». Ар бир адам баласы, силердин ар бириңер катакер, күнөөкөр, кемчиликтүү. Ва хайрул хаттаина тауабун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетти, ошол эң жакшы катакер, эң жакшы күнөөкөр ким десе, өзүнүн күнөөсүнөн тооба кылган. Өзүнүн катасын билип, ошол катасыны жойгон, мына ошол эң жакшы катакер, эң жакшы күнөөкөр инсан деди.
Бизден ката кетет, инсанбыз. Пендечилик бизден ката болуп калышы мүмкүн. Туура эмес сөз сүйлөп коюшубуз мүмкүн ойлонбостон. Кээде билип туруп деле бир ката ишти жасап коюшубуз мүмкүн. Бир күнөө болуп калуусу мүмкүн. Бирок ошо күнөө болгондон кийин сөзсүз артынан бир жакшы ишти жасап кое турган болсок, биздин кылган жакшы ишибиз ошо күнөөбүздү жууп кетет экен. Ошо жамандыгыбызды кетирип салат экен, жок кылып салат экен. Кудум эле ошо жамандыкты жасабагандай эле болуп калат экенбиз. Ошол себептен кээде инсанбыз, бирөөгө катуу сүйлөп койдуңуз, бирөөдүн көңүлүн чөктүрүп койдуңуз, аялыңыздын, же аял болсо күйөөсүнүн, же балаңыздын, же бирге иштеген кесиптештин эчтеке эмес, артынан кечирим сурап коюңуз. Анын көңүлүн көтөрө турган сөздү айтып коюңуз. Анын маанайын көтөрө турган сөздү айтып коюңуз. Бир туура эмес иш жасап койдуңуз. Эчтеке эмес. Анын артынан бир туура ишти жасап коюңуз. Биз сизден күнөө болуп калды. Анын артынан тооба кылып, Алланы разы кыла турган бир садака дейбизби, же бир ихсанбы, же ушундай бир Алланы разы кыла турган бир жакшы ишти жасап кое турган болсоңуз, Алла субханаху ва таала мына ошо катаңызды жок кылып салат экен. Мына ошо жакшылыгыңыз катаңызды жууп кетет экен, ошол катаны кетирип коет экен. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Мен лазимал истигфар, жаалаллаху мин кулли зиқин махраджа ва мин кулли хаммин фаража ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб." Эгерде кимде-ким истигфарды лазым тутса дегендин мааниси дайыма истигфар айтса, дайыма Аллахтан тооба кылып жүрө турган болсо, өзүнүн күнөөлөрүнөн кечирим сурап жүрсө, Аллах Таала 3 белек берет. Жаалаллаху мин кулли зиқин махраджа. Аллах Таала ар бир кыйынчылыктан ага жеңил жол ачып берет. Ва мин кулли хаммин фаража. Аллах Таала анын кайгысыны сүйүнүчкө айлантып коет. Разақаху мин хайсу ла яхтасиб. Аллах Таала ойлобогон, күмөн санабаган, күтпөгөн жерден ага рызкы берип турат дейт. Эгерде кимде-ким истигфарды лазым тутса, алымдар айткан истигфарды лазым тутса деген эки мааниси бар. Биринчи мааниси, качан эле бир күнөө иш болуп калса, артынан тез тооба кыла турган болсо. Качан эле бир күнөө иш болуп калса, артынан тез тооба кылса. Экинчиси, дайыма тооба истигфар айтып, Аллахтан кечирим сурап жүрө турган болсо, мына ошол адам истигфарды лазым туткан адам болуп эсептелет. Бир бар урматтуу мусулман бир тууганым, истигфар. Бир бар тообо. Истигфар деген эмне деген? Аллахтан кечирим суроо. Я Алла, мен күнөө кылып койдум, күнөө болуп калды менден, мени кечирип койгон деп. Бир бар истигфар, бир бар тообо. Тообо деген эмне? Я Алла, ушу күнөөнү экинчи кайталабаймын, кайра кылбаймын, болду, токтоттум. Истигфар деген эмне экен? Жасап койгон күнөөгө, болуп калган күнөөгө өкүнүч, бул истигфар. Ал эми ошону экинчи келечекте кылбаймын, эми бул күнөөгө кайтпаймын, мен муну таштадым деп жүрөктөн бекем чечим чыгаруу, муну тообо деп айтат. Истигфардын берекетинен Аллах Таала күнөөлөрдү кечирет экен. Ал эми тообонун берекетинен Аллах Таала ошо күнөөлөрдү жакшылыктарга айландырып коет экен. Муну мисалы ушундай түшүнсөңүз болот. Мисалы сиз бирөөдөн 100 000 сом карыз акча алгансыз да. 100 000 сом карыз акча алдыңыз. Ал эми ал акчаны бере албай жүрөсүз. Бир күн ошол карыз алган адамга айтып калдыңыз: "Урматтуу бир тууган, мен сен карызыңды бере албай атамын, буюрса жакында турла беремин" дедиңиз. Ал айтты: "Тууган, мейли эми сен кыйналып аткан болсоң мен кечирдим ошол. Бербей эле кой, сага ошо белек, мен карызды кечтим" деди. Сүйүнөсүз да, аябай сүйүнөсүз. Охо, 100 000 сом карызды кече берди. Ошону аябай жакшы көрүп каласыз. Жүрөгүңүздөн ошого дуа чыгат, аябай сүйүнөсүз. Бул истигфар. Аллах Таала биздин күнөөлөрдү кечире деген, бул истигфар. Ал эми тооба кандай? Ал адам эмне деди анан? Тууган бери кел деди. Өзүнүн колун чөнтөгө салды дагы 100 000 сом акчаны алып чыгып туруп, "Мына бул сага дагы белек" деди. "Сен өзүң үй бүлөгө бала чаңа иштетип кой" деди. Эми сиз андан бетер сүйүнөсүз да. Демек, тообонун мисалы мына ушул сыңарында экен. Канча күнөө болсо Аллах Таала ошо күнөөлөрдүн ордуна соопторду берип коет экен да. Ошол себептен биз жашоодо, биз инсанбыз. Инсан болгондон кийин сөзсүз бизден ката кетет, кемчилик кетет. Кемчилик кетүүсү, ката болуп калуусу бул кемчилик эмес. Инсан болгондон кийин сөзсүз болот. Ошол себептен Аллах субханаху ва таала бизди тообого буйурду. Эгер биз ошондон кийин тооба кыла турган болсок, мына ушул инсандын кыйындыгы өзүнүн кемчилигин мойнуга алып тооба кыла турган болсо, ат-таибу миназ замка ман ла замбалаху. Өзүнүн күнөөсүнөн тооба кылган адам күнөө кылбагандай эле дейт. Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирип таштайт экен. Эгерде ошол акчаны чыртылсаңыз, ошону скотч менен жамап койсоңуз, жамалган жери билинип калат экен да. Эгерде бир чыны сына турган болсо, аны бириктирип койсоңуз, бириккен жери билинип калат экен да.
Эгерде эки темирди бири-бирине эки темир сынып калганса экөөнү бириктирип койсоңуз, сол бийликкен жери билинип калат экен. Бирок эгер биз күнөөбүздөн чын жүрөктөн Аллахтын астында тооба кылсак, ыстыгфар айтсак, Аллахтан кечирим сурасак, эми күнөөдөн кайтпаганга жүрөктөн чечим чыгара турган болсок, Аллах Таала күнөөлөрдү ушундай кечирет экен, ошо күнөө кылганын изи да калбайт экен. Ат-таибу минан зам кама ла замба лаху, өзүнүн күнөөсүнөн тооба кылган адам ошо күнөө кылбагандай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын биз менен сизге үйрөткөн ошо күнөөлөрдөн тооба кылуу үчүн бир канча дуалары бар. Бир дуада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул дуаны үйрөткөн бизге. Аллахумма гфирли замби куллаху. О Аллахым, менин күнөөлөрдүн баарын кечир. Менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Диккаху ва жиллаху. Күнөөлөрдүн азын да кечир, ва жиллаху көбүн да кечир. Аллахумма гфирлаху. Аллахумма гфирли замби куллаху. Диккаху ва жиллаху. Аввалаху ахираху. Мурдагы күнөөлөрүн да кечир, жана кийинки күнөөлөрүн да кечир. Аланиятаху ва сирраху. Жана ачык кылган, ашкере кылган күнөөлөрүн да кечирген, жана жашыруун кылган күнөөлөрүн да кечирген деп пайгамбарыбыз бизге ошо тооба ыстыгфардын дуасын да үйрөтүп кеткен. Аллахумма гфирли замби куллаху, диккаху ва жиллаху, аввалаху ва ахираху, аланиятаху ва сирраху. Чоң алымдар айтат, мына ушул ыстыгфар, тооба келимесин көп-көп окуп жүрүү жок. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде инсанчылыктан ошол жашоодо бир күнөө болуп калса, эмне кылышыбыз керек экен? Тез аптан тооба кылышыбыз керек экен. Бир жакшы ишти кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып кетти: "Ва атби'ис саййиатал хасаната тамхуха." Эгер билбестиктен бир пендечиликтен бир жаман иш болуп кала турган болсо, анын артынан бир жакшы ишти кылгын, сенин кылган жакшы ишиң, сооптуу ишиң, сенин жаман иштериңди, сенин күнөөлөрүңдү жууп кетет, кетирип коет, тазалап коет деди. Ва халикин наса би хулукин хасан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 3-чү насааты адамдар менен жакшы мамиледе болгон. Адамдар менен жакшы мамиледе болгон. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз менен сизге Аллах Таала шариатты буйурду. Құранды түшүрдү, хадисти түшүрдү. Хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге айтып келди. Демек, ушунун баарды хуласа жыйынтыгы эмне? Адам болуп жашасын. Адамгерчиликтүү болуп жашасын. Адамгерчиликтин туу чокусуна жеткирүү үчүн бизге Аллах Таала Куран китебин түшүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар кылып жөнөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзү адамгерчиликтин эң туу чокусуна жеткен инсан болчу. Биз менен сизге ошол жол башчы, имам, биз менен сизге ошол туура жолду көрсөткөн пайгамбарыбыз тууралуу Куранда Аллах Таала айтат: "Ва иннака ла ала хулукин азим." Ва иннака ла ала хулукин азим. Я Мухаммад, сен өтө адептүүсүң, адеп ахлактуу, кулк мүнөздүүсүң деп пайгамбарыбызды Аллах субханаху ва таала Куранда мактап жатат. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга айтып калды: Жер бетинде 500 кутуп болот, 40 абдал болот. Жер бетинде дайыма 500 кутуп, 40 абдал болот. Бул кандай инсандар? Булар Аллага эң жакын инсандар болот. Ушул 500 кутуп, 40 абдалдын себебинен Алла Таала бул дүйнөнү сактап турат. Ошонун себебинен адамдар жеп ичип жатат. Ошонун себебинен жашоо уланып жатат. Бул Аллага эң жакын адамдар, эң улуу инсандар. Эгер булардын ичинен бирөөсү кайтыш боло турган болсо, Аллах Таала анын ордуна дагы бирөөдү жеткирип коет экен. Бирок ошого жеткен адам өзү да билбей калат экен. Демек, бул адамдар ошол 500 кутуп, 40 абдал дегенибиз, бул адамгерчиликтин эң туу чокусуна жеткен инсандар. Булар пайгамбарлар эмес, сахабалар эмес. Булар табииндер эмес. Булар ошол эң инсанияттын туу чокусуна жеткен инсандар. Мына ушулардын себебинен бул дүйнө сакталып турат. Ошондо сахабалар сурады: "Я Расулаллах, мына ушул улуу инсандардын мүнөзү кандай болот?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Булардын мүнөздөрү, булар деди, зулум кылгандарды кечиришет" деди. Булар зулум кылгандарды кечирет. Булар жамандык кылгандарга жакшы мамиле кылат. Ал эми үчүнчүсү, Алла берген рызкынан булар берешендик кылып турушат деди. Мына ушул булардын мүнөзү үчөө болот деди. Булар зулум кылгандарды кечиришет, жамандык кылгандарга жакшылык кылышат, жана Алла берген рызкыдан берешендик кылып сарптап турушат деди.
Урматтуу мусулман бир туугандар, демек биз канча намаз окубайлы, канча биз менен сиз Куран окубайлы, жылына ажылыкка барбайлы, же даватка чыкпайлы, же бир медреседе окуп бир 10 жыл 20 жыл медресе окубайлы, биз канчалык жакшы амалдарды кылып түнү күнү ибадат кылсак деле көп болсо же кутуп болобуз, же абдал болобуз да. Пайгамбар боло албайбыз, сахаба боло албайбыз, сахаба болуу үчүн пайгамбарды көрүш керек. Табиин боло албайбыз, табиин болуу үчүн сахабаларды көрүү керек. Демек биз эң ушундай эле бир кыйындык, бир инсандыктын, адамгерчиликтин туу чокусуна жете турган болсо, курбанчылык берип, ибадатты кылып, көп болсо бир кутуп болсок керек, же абдал болсок керек. Демек эгер ошо даражага жеткенден кийин адамда ушул мүнөздөр болбой турган болсо, ал даражага жетпейт. Дин десе биз гана намазды, сакал койгонду, жоолук тагынганы гана түшүнүп албайлы. Булар диндин стумдары, диндин тирөөчтөрү, диндеги негизги фундамент амалдар. Дин деген, урматтуу бир туугандар, диндин толук болуусу адеп ахлак, кулк мүнөз менен толукталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акмалул муъминина иманан ахсанум хулука деди. Силердин ичиңерден толук ыймандууңар кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо. Силердин ичиңерден толук ыймандууңар кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо деди пайгамбарыбыз. Ман хассана хулукуху фа фи алал жанна. Эгерде кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо, ким өзүнүн кулк мүнөз, адеп ахлагын оңдогон болсо, ага бейиштин төрүнөн, Фирдаус бейиштин төрүнөн ага жай берилет деди. Демек кулк мүнөз бул эң чоң дин. Адеп ахлак бул эң чоң дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир өзүнүн сөзүндө айтат: "Иннал му'мина ла юдрику би хусни хулуқихи даражата саимил qaim." Мусулман адам өзүнүн жакшы кулк мүнөз, адеп ахлагын себебинен күндүзү менен орозо кармаган, түнү менен намаз окуган адамдын даражасына жетип алат дейт. Bir adamın kulk мүнөзү жакшы, адеп ахлактуу, берешен, жумшак, сабырдуу, кичипейил, кечиримдүү, мына ушундай бир жакшы адеп ахлактуу инсан да. Ага күнүнө аны амал китебин эмне деген сооп жазыла берет экен, күндүзү орозо кармады. Бул орозо кармабай эле жүрөт. Эртең менен да чайды ичти, түшкүдө тамакты жеди, кечки тамакты жеди, конокторго барып, конокто эле жүрөт, курсагын тойгозуп эле жүрөт. Бирок адеп ахлак, кулк мүнөзүнүн жакшы болгон себебинен күнүгө анын амал китебине күндүзү менен орозо кармады деген сооп жазыла берет экен да. Ал эми түнү менен ал уктап эле жатат. Куптандан кийин уктады, багында намазда турду. Бирок түнү менен бул ибадат кылды деген соопту ала берет экен. Эмненин себебинен? Кулк мүнөзү жакшы болгон себептен. Кулк мүнөз бул өтө чоң дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы кулк мүнөзүнүн себебинен душман дагы дос болуп калат эле. Биздин динибиздин жеткен туу чокусу, динибиздин толук болгонунун белгиси, ыйманыбыздын толук болгонунун белгиси бул жакшы кулк мүнөз экен. Балким аалымдар айтат, бул ыйман биздин жүрөгүбүздө. Окуган намаздарыбыз бул үйдө болот, же мечиттерде болот. Адамдарга көрүнбөйт. Адамдардын көзүнө көрүнө турган нерсе, адамдар бизден көрө турган нерсе, ал биздин кулк мүнөзүбүз. Ал биздин адеп ахлагыбыз. Адеп ахлак кулк мүнөзүбүздү көрүп туруп, адамдар айтат: мусулмандар ушундай экен, момундар ушундай экен. Жыйынтык эмне чыкты? Мусулмандын же исламдын, момундун же имандын, илимдүүнүн же илимдин, даваттын же даватчынын чырайы, анын кооздугу, анын сулуулугу, анын жакшы кулк мүнөзүндө. Мусулмандар канча адеп ахлактуу болсок, канча кулк мүнөздүү болсок, момундар, мусулмандар канча пейили жакшы болсо, ошончолу биздин ыйманыбыз, биздин динибиз адамдарга сулуу көрүнөт, кооз көрүнөт. Адам баласынын бул табияты кооз нерсеге тартылат. Сулуу нерсеге адам баласы тартылат. Демек, биз эгер адеп ахлактуу кулк мүнөздүү боло турган болсок, адамдар динге агып келет экен. Адамдар мусулмандардын адеп ахлак кулк мүнөзүн көрүп эле, адамдар баары динге келе берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна алып карай турган болсок, пайгамбарыбыздын да, пайгамбар ээрчиген адамдар, мусулман болгондор, пайгамбарыбыздын адеп ахлагын көрүп, пайгамбардын кулк мүнөзүн көрүп, пайгамбарыбыздын адебин көрүп туруп, динге келгендердин саны көп. Ошол себептен, урматтуу мусулмандар, адеп ахлак бул ыймандын толук болгон белгиси. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu айтат: эгерде сен изафакаттал мал, эгерде сен байлыгыңды жоготтуң, сен эчтекеңди жоготконуң жок. Байлык биз айтабыз бул колдун кири деп. Эгерде сен байлыгыңды жоготсоң, анда кыжалат болуп эчтеке жоготконуң жок. Изафакатта сиххата факатта база шей. Эгерде сен ден соолугуңду жоготсоң,
анда жашоодо кээ бир нерсеңди жоготуп койдуң. Сен мурдагыдай сүйлөй албайсың, мурдагыдай баса албайсың, мурдагыдай кармай албайсың, мурдагыдай тамак иче албайсың, мурдагыдай жумуш жасай албайсың. Эгер ден соолугуңду жоготсоң, анда кээ бир нерсеңди жоготтуң. Иза фақаттал ахлақ фақатта кулла шай. Эгер сен кулк мүнөзүңдү жоготкон болсоң, адебиңди жоготкон болсоң, пейлиңди жоготкон болсоң, фақатта кулла шай. Анда сен бүт нерседен куру калдың. Кулк мүнөзү, адеп ахлагы начар адамдын мисалы бар го. Кулк мүнөзү, адеп ахлагы начар адамдын мисалы бул интернетти жок сотка сыяктуу да. Сенин колуңда iPhone 16 турат. Эң кымбат телефон, iPhone 16 турат. Бирок анда интернети жок. Ал телефон сүйлөшкөнгө эле жарайт, башка эчтекеге жарабайт. Мына ушусуңарда сен дарыгерсиңби? Сен спортсменсиңби? Же сен ошондой эле бир карысыңбы? Же бир аалымсыңбы? Же бир дагы бир кесиптин ээсисиңби? Сен ким болбогун? Эгер сенин адеп ахлагың болбосо, сенин кулк мүнөзүң болбосо, сенин пейлиң начар болсо, сен ошол интернетти иштебеген сотка сыяктуусуң анда. Анда адамдар сенден пайдалана албайт. Адамдар сенин тегерегиңе чогулбайт. Сен адамдарга пайда жеткире албайсың. Адамдардан пайда ала албайсың анда. Анда өзү чогулуп бөлүнүп каласың. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 3-чү насааты ва халикин наса би хулукин хасан. Адамдар менен жакшы мамиледе болгун. Адамдар менен жакшы мамиле кылгын. Адам баласы канчалык кулк мүнөздүү болгон сайын, ошончо кичпейил болот. Ошончо адептүү болот. Ошончо сыпаттуу болот. Балки мүнөзү жок адам, эчтекеси жок адам текеберленет. Мисалы, дарак эгер канча мөмөлөсө, ошончо ийилет да. Ошончо жерди карап ийилет да. Ал эми мөмөсү жок дарак, пайдасыз дарак асманды карап өсө берет да. Ошол сыңарында адамда канча адамда кыйындык болот, ошончо адам ийилиш керек. Ошончо адам баласы өзүн кичипейил, өзүнү төмөн санап, өзүнү кичипейил көрүш керек. Адамда канчалык адам текебер болгон сайын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ман тавада лилла фақад рафаахуллах, ва ман такаббара лилла фақад вадаахуллах." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалганда айтпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде кимде ким текебер болсо, өзүн баарынан чоң сезе турган болсо, анын сүйлөгөнү, анын басканы, анын баардык кыймыл аракети текеберликти билдирип турат да, фақад вадаахуллах, Аллах анын даражасын түшүрүп коет дейт. Аллах анын даражасын түшүргөндөн кийин эч ким анын даражасын көтөрө албайт. Ва ман тавада лилла, ким Аллах үчүн кичпейил болсо, өзүн төмөн тутса, сабырдуу болсо, берешем болсо, жумшак сүйлөсө, өзүн төмөн тута турган болсо, фақад рафаахуллах, Аллах тааланын даражасын, кадыр баркын, урмасын көтөрүп коет экен да. Имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхи, биздин мазхабта Имам Абу Ханифа рахматуллахи эки шагирди болгон, Имам Мухаммад, Имам Абу Юсуф. Имам Абу Юсуф рахматуллахи алейхи айткан бир сөзү бар да. Мен кайсыл маҗлиске, кайсыл жыйынга барганда, ошол жыйында өзүмдү төмөн санай турган болсом, ошол жерден, ошол жыйындан урмасы авторитет таптым дейт. Демек, биз менен сиз кайсыл жерге барып өзүнү төмөн ала турган болсок, Аллах таала ошол жердеги адамдардын жүрөгүнө биздин урмасы, кадыр баркыбыз салып коет экен. Алар бизди сыйлап калат экен. Ал эми текеберлене турган болсок, жүрөктөгү нерсе экинчи адамдын жүрөгүнө таасир берет. Эгер биз ошол алып отургандарда өзүбүздү абзел түшүнүп текеберлене отура турган болсок, Аллах таала алардын жүрөгүнө дагы бизге болгон урмассыздык, бизге болгон ошол жийиркеничти Аллах таала салып коет экен да. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, демек жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак бул биздин динибиздин кооздугу, бул биздин динибиздин чырайы, бул биздин динибиздин бул сулуулугу болуп эсептелет. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инна мин aqrabikum majlisan yawmal qiyama ahasinukum akhlaqa." Силердин ичиңерден кыямат күнү мага эң жакыныңар кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакшы кулк мүнөз бул динибиздин толук болгонун белгиси. Бул ыймандын толук болгонун белгиси. Адам баласынан намазды окуп калуу үчүн кичине эле ыйман жетиштүү болот. Бир аз эле ыйман жүрөгүнө келсе, ал намаз окуп калат. Ал эми анын мамилеси оң болсун, соода сатыгы так болсун, аласа бересеси так болсун, мамилеси оңол үчүн чоңураак, күчтүүрөөк ыйман керек. Ал эми адеп ахлак, кулк мүнөзүн оңолуусу үчүн тоодой болгон бекем ыйман керек. Ошол себептен адеп ахлак, кулк мүнөз боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол бардык адеп ахлак, кулк мүнөздөрдү камтыган
пайгамбарыбыз алейхисалам 4 насаты бар. Эгерде мына ушул пайгамбардын 4 насатын жашоого алып келе турган болсок, ар бир үй бүлөдө, коомчулукта чечилбеген маселенин бардыгы чечилет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп койду? Силман катаак. Ким сени менен мамилени үзсө, Аллах үчүн аны менен мамиле кура бергин. Вафа амман залама. Ким сага зулум кылса, аны кечирип кой. Ва ахсин иля ман аса илей. Ким сага жамандык кылса, ага сен жакшылык кыла бер. Ва аати ман харама. Ким сага сараңдык кыла турган болсо, сен ага берешендик кыла бер деди. Мына ушу 4 мүнөздү айтып келди. Мына ушу 4 мүнөздү жашообузга алып келсек, ушуга өзүбүздү калып, ушу калыпка өзүбүздү салып, ушуну менен жашасак, ар бир үй бүлөдө чечилбеген маселе чечилет. Ар бир коомдо, ар бир уруучулукта, улутчулдукта деги эле кандай жер бетинде эмне деген маселе болуп атат, бардык маселенин чечилиши мына ушу кулк мүнөздө пайгамбардын айткан насатында жатат экен. Пайгамбар эмне деди? Силман катаак. Ким сени менен мамилени үзсө, Аллах үчүн мамилени кура бер деди. Ал сага телефон чалбайт, чалып кое бер. Ал сага салам айтпайт, Аллах үчүн салам айтып кое бер. Ал сени менен мамилени үзүп атат, сен ал менен мамилени куруп кое бергин. Ооба, мамиле десе баягыдай эле аласа бересени кимге ишенесиң, ошону менен кыласың. Жакын мамилени ким менен жылдызың келишет, ошону менен кыласың. А бирок ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, кайгысына шерик болуп коюу, эгер сүйүнүч келип калса, сүйүнүчүнө шерик болуу, ар бир мусулман менен болуш керек. Мамилени кура бер, мамиле өзгөн менен. Экинчиси, вафу амман заламак, зулум кылганды кечире бер. Сага зулум кылды, сен акыңды тепселеди, сен акыңа бир жаман сөз айтып койду, сага бир жамандык кылып койду, зулум кылып койду, сен аны кечире бергин. Сен аны кечире бергин. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам исмаху тусмаху, силер кечире берсеңер, кечириле бересиңер деген. Куранда бир жерде Аллах Таала айтат, ким өзүнүн Аллахтын астында кечирилүүсүн каалабаган адам бирөөлөрү да кечире албайт дейт. Ошол себептен биздин кыргызда жакшы сөз бар. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген сөз. Бул деген сөз эмне деген сөз? Кечиримдүү бол. Адамды душман тутпа, душманды көбөйтпө. Вафа амман заламак, зулум кылганды кечире бер деди. Ал эми үчүнчүсү, ва ахсин иля ман аса илейк. Сага жамандык кылганга жакшы мамиле кыла бер деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакшылыкка жакшылык, бирөө сизге чай берип койду, сиз ага чай берип койдуңуз. Бирөө сизге бир хадия берди, белек берди, сиз да ага бир хадия белек берип койдуңуз. Мунун аты ахлак эмес. Бул теңме-тең мамиле. Бул жакшылыкка жакшылык, ихсанга ихсан. Бул теңме-тең мамиле. Адеп ахлак, кулк мүнөз деген эмне? Жамандыкка жакшылык кылса, мына ошо кулк мүнөз болот. Бербегенге берип берешендик кылса, мына ошо кулк мүнөз болот. Ошол себептен пайгамбарыбыз айтты: "Ва ахсин иля ман аса илейк." Сага жамандык кылганга сен жакшы мамиле кыла берген деди. Демек, бизге жаман мамиле кылып атабы? Эчтеке эмес. Жакшы мамиле кылып кое бер Аллах үчүн. Аллах Таала көрүп турат. Хадисте келет: эки мусулман араздашып кетти. Экөөсү бирине салам бербейт. Кимиси биринчи салам бере турган болсо, ошол биринчи салам берген Аллах Таалага жакыныраак болот. Ал эми ва аати ман харамак, төртүнчүсү, ким сага сараңдык кылган болсо, сен ага берешендик кыла бер. Урматтуу мусулман бир туугандар, берешен адам Аллах Таалага жагат. Берешен адам Аллах Таалага жакын болот, бейишке жакын болот, адамдарга жакын болот. Сараң адам Аллахтан алыс болот, бейиштен алыс болот, адамдардан алыс болот, тозокко жакын болот экен да. Берешендик бул Аллах Таалага жагат. Куранда Аллах Таала 80ден ашуун жерде берешен болгула, берешендикке, садакага, зекетке, берешендикке Аллах Таала кызыктырган таргип берген да. Күнүгө күн чыкканда, ошол күндүн эки тарабында эки периште дуа кылат экен. Оң жактагы периште дуа кылат экен: "Я Алла, ким сен үчүн өзүнүн байлыгын сарптап жаткан болсо, анын байлыгын эселеп көбөйтө бер. Анын сарптаган ордуна дагы эселеп көбөйтүп бере бер" дейт экен. Ал эми кимде ким сараңдык кылып, байлыгын сактап коюп, сарптабай жаткан болсо жакшылык иштерге, же күнөө иштерге сарптап жаткан болсо, ал периште дуа кылат экен: "Я Алла, мына сараңдын байлыгын жок кыл, күйгүзүп сал, урдатып жибер, жок кылып сал" деп ал жаман дуа берет экен. Ошол себептен демек эмне экен, пайгамбарыбыз эмне деди? Мамиле өзгөн менен мамиле кура бер. Ал эми зулум кылганды кечире бер, жамандык кылганга жакшылык кыла бер. Албетте бир адам эгерде бизге бир жаман мамиле кылса, ошого сабыр кыл, бул оңой эмес. Бул кыйын маселе. Бирок урматтуу бир тууган, биз менен сиз мына базарда иштеп атабыз, дайым ушундай бир сөз бар го. Килен дайыма туура болот дегенчи.
Сіздің дүкөнүңүзгө бирөө келди. Келип дүкөнүңүздү жамандады, товарыңызды жамандады. Сиздин соодагер, кыйын соодагер болсоңуз, аны менен тирешпейсиз. Аны менен айтышпайсыз. Ага унчукпай коесуз, аны айтканга сабыр кыласыз. Унчукпай коесуз, аны жутасыз. Эмнеге? Себеби бул эгер ошол сиздин дүкөнүңүздөн эгерде жаман мамиле көрүп кете турган болсо, бүт жерде жамандайт. Сиз клиент жоготосуз. Анда сиз соодагерчилик кыла албадыңыз. Сиздин кыйындыгыңыз эмне? Клиент дайыма туура болот. Ал туура эмес айтса да туура болот. Ага унчукпай кой, сабыр кылып кое бер. Сен сабыр кылып коюп, сенин кыйындыгың ошонун чөнтөгүндөгү акчаны алыш да. Ал сенин товарыңды жамандап атат, андай деп атат, мындай деп атат. Сен кандай болсо да өзүң товарыңды ага сатып туруп, анын чөнтөгүндөгү акчаны алып калышың керек да. Бул соодагердин кыйындыгы. Демек, жаман ахлактуу адам бирөө келип сама жаман сөз сүйлөсө, кол көтөрсө, же катуу айтса, же сенин нервиңди козгой турган сөздөрдү айта турган болсо, же ачууң чыгара турган болсо, бул сизге клиент. Сиз ошол аркылуу бейишиңизди куруп алсаңыз болот. Сиз ошого сабыр кылып, ошонун айтканын жутуп, ошонун кылган жаман мамилесине сабыр кылып, сиз бейиштин чоң даражаларына жетип алсаңыз болот да. Демек, бул жаман мамиле кылган адам, биз ошол аркылуу бейишибизди курат экенбиз. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир сөзүндө айткан, эки мусулман араздашып кетти, урушуп кетти. Ошо бул мусулман жалган тарапта туруп, мусулман туура эмес урушуп атат. Ошондой болсо да коем, уруш чыкпасын эми, кой деп ошол урушту токтотуп кое турган болсо, буга бейиштин бир четинен буга сарай берилет, үй берилет, дворец берилет dedi. Эгерде мусулман чындык тарапта туруп, эгер урушту токтотуп кое турган болсо, Аллах субхану ва таала бейиштин ортосунан ага чоң дворец, үй берет деп айтты. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандар, демек жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак бул биздин исламдын, биздин ыймандын, динибиздин, мусулмандардын, бул илимдин, дааваттын, дааватчынын бул сулуулугу, кооздугу, чырайы мына ошо жакшы адеп ахлак, жакшы кулк мүнөздө экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 3 насаатты айтты. Эгерде биз ушул насааттарды жашоого алып келе турган болсок, урматтуу мусулман бир тууган, эч жерде, эч кандай акыбалда кор болбойсуз, дайыма ийгиликте болосуз. Дайыма Алла кордуктан сактап коет. Эч качан бул дүнө зыян тартпайсыз. Кандай гана ахвалда болбосун, дайыма ийгиликте болот, дайыма багыңыз ачык болот, дайыма сиздин оматыңыз келип турган болот. Ошонун биринчиси иттақиллаха хайсума кунт. Кайсыл жерде болбогон Аллахтан коркуп жаша. Кайсыл жерде болгон таква болуп жаша. Ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Жана эгерде инсандык болуп, инсанчылыктан бир тур эмес иш болуп кала турган болсо, анын артынан бир жакшы ишти кылсаң, сенин жакшы иш кылган жакшы ишиң ошол жаманыңды жууп кетет, кетирет деди. Алем үчүнчүсү ва халиқин наса би хулуқин хасанин. Адамдар менен жакшы кулк мүнөздө, жакшы мамиледе болгон деди. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул сөздөрдү айтуу, ушул сөздөрдү угуу бул зикир болуп эсептелет. Жакшы сөздү сүйлөө, жакшы сөздү угуу бул зикир болуп эсептелет. Эми ушул сөздөрдү биз жашоого алып келе турган болсок, бул ибадат болот. Ибадат болот. Ал эми биз муну башкаларга жеткире турган болсок, башкаларга айтып түшүндүрүп жеткире турган болсок, бул даават болот. Биз мусулман болгон себептен бизге ушулар нерселерди үйрөнүү бул илим. Ушул нерселерди үйрөнүү бул илим болот. Ушуну айтуу, угуу бул зикир болот. Ал эми ушуга амал кылуу бул ибадат болот. Ушуну башкаларга жеткирүү даават болот. Биз мусулманбыз, биздин мойнубузда илим алуу дагы биздин мойнубузда милдет, жана ошондой эле зикир дагы биздин мойнубузда милдет, жана ошондой эле ибадат кылуу да биздин мойнубузда милдет, жана эми башка пайгамбар келмейт, эми ушул жакшы сөздөрдү өзүнүн үй бүлөбүзгө, өзүнүн кошунабызга, кесиптештерибизге, досторубузга, жолуккан адамдардын баарына, бүткүл ааламдагы инсандарга жеткирүү, түшүндүрүү, айтуу, эскертүү, мына ушул даават болуп эсептелет. Даават дагы биздин мойнубузда милдет. Жараткан Аллах Таалам баарыбызга мына ушул пайгамбардын ушул айткан сөздөрүнө жана жалпы эле пайгамбар айткан насааттарына амал кылып, башкаларга жеткирүүнү насип кылган болсун. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи роббил аламин. Урматтуу жана кадырлуу мусулман бир туугандар, аман болуңуздар. Дайыма жакшылыкта жолугууну Аллах Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.